Өзүңүздөргө маалым болгондой, үстүдөгү жылдын 8-июнунда өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында диндердин өнүгүү тарыхы предметин киргизүү боюнча жарлыкка кол койгон. Анын негизинде бүгүнкү күндө өлкөдө менчигинин түрүнө карабастан баардык мектептерде мына ушул сабак окутулууда. Сабакты киргизүүнүн зарылчылыгы кандай болчу, аны кимдер окутат деген суроо бүгүнкү күндө коомчулук арасында ар кандай көз карашты жаратып келет. Мына ошондуктан бүгүн биз студияда мына ушул теманы талкуулоо үчүн атайын конокторду чакырганбыз. Анда мен сиздерди келген коноктор менен тааныштырып өтсөм. Жунусова Гаухар Адылбековна номер 9 Жалал Абад шаарындагы номер 9 гимназия мектебинин мугалими. Ошондой эле Жапарова Кулпунай Абдыман апа Жалал Абад шаарындагы номер 4 гимназия мектебинин мугалимдери. Урматтуу жекелер, куш келипсиздер биздин студияга. Негизинен эле бүгүнкү күндө ушул предметти киргизүү алдында коомчулукта чоң талкуу болду да, кереги барбы, кереги жокпу, эмне зарылдыгы бар, кимдер окутат дегенчи. Анан биринчи эле суроо ушунда турду, кимдер окутат деп. Анан бул боюнча атайын тарыхчылар барып окуду деп атайын маалыматтар айтылды. Чындыгында эле ал жакка барып эмнелерди үйрөнүү алдыңыздар, эмнени кандай кантип өтүш керек, тарыхындагы усулдарды сиздерге кимдер үйрөттү? Дегенде ушул сиздердин окутуулар боюнча сөз кылсак, Гаухар эже өзүңүз баштайт окшойсуз. Саламатсыздарбы? Ошол Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык бизди август айында жалпы ошол мектептерден бирден экиден мугалимдерди чакырып окуудан өткөрүштү. Ошол диндердин өнүгүүсүнүн тарыхы предметин кантип окутуш керек, эмнелерге көңүл буруш керек. Ошол жаатта бир жумалык курстан өттүк. Бул Бишкекте болдубу? Жок, бизде ушул Жалал Абад шаарында Курманбек Батыр лицейинде болду. Ошол жерде бизге атайын теологдор сабак өтүштү жана методикалык жардам катары дагы мугалимдер өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүшүп курстан өттүк, жумалык курстан. Негизи ушул курстан тарыхчы мугалимдер өтүштү, тарых эже агайлар. Эмне үчүн, мисалы эже Кулпунай Абдыман апамна ошол боюнча айтсаңыздар, эмне үчүн тарыхчылар тандалып алынды? Анан ошол жердеги сиздер үчүн жаңы болгон жагдайлар кандай болду? Чын эле тарыхчылар диндердин өнүгүү предмети боюнча берүү мүмкүнчүлүгү башка предметтердин мугалимине караганда кеңири болчубу? Кандай деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы? Биринчиден, диндердин өнүгүү тарыхы предметин окутууда тарыхчыларды тандап алган бул эң туура деп эсептейбиз. Анткени биз тарых сабагында дагы ар түрдүү дүйнөлүк диндерди, анын ичиндеги улуттук диндер жөнүндө дагы сабактарыбызда айтылып өтүлөт. Ошол тууралуу бизде маалымат бар. Ал эми диндердин өнүгүү тарыхын теологдор эмес, мугалимдердин өткөнү дагы өзгөчө мааниге ээ. Анткени бул предметте биз окуучуларды эч кандай динге багыттап үндөй албайбыз. Жалаң гана окуучуларды азыр ар түрдүү туура эмес диний багыттардын пайда болуп кеткендигине байланыштуу, демек бул диндердин өнүгүү тарыхы предметинин киргизүү зарылчылыгы пайда болду. Окуучуларга диндердин ар түрдүү дүйнөлүк диндери, улуттук диндер, анын ичинде ислам дини жөнүндө туура маалыматтарды окуучуларга жеткирүү негизги максат. Ошол себептен мугалимдерди тандап алганы туура деп эсептейбиз. Окутуу бир жума болду. Андан кийинки аракеттериңиздер кандай болду? Мисалы, бул предмет жаңы кирди, колубузда эч нерсе жок болчу. Кандай болуп баштадык? Мисалы, азыр диндердин өнүгүү тарыхы боюнча атайын китеп чыгыптыр. Бул качан чыкты? Ичинде эмнелер камтылат? Мындай сабак берүүдө бул биринчи жаңы болгон үчүн кыйналган жоксуздарбы? Ушул боюнча дагы айтып кетсеңиздер. Бул чындыгында бул предмет башталышында сентябрь айында китеп чыккан жок, кыйынчылыктар болду. Окуучуларга биз мындай электронный вариантта чыгарып алдык. Даяр эмес болчу. Электронный вариантын чыгарып алдык дагы, ошол боюнча сабактарды өтүп баштадык. Анан назик жактарын деле айтканда бизде окууда ошол ашыкча маалымат бербейсиңер, ошол китепте бар маалыматты окуучуларга жеткиресиңер деген маалыматтар. Мына ошонун тегерегинде биз сабактарды өтүп жаттык. Окуучуларга дагы ошо электронный варианттарды азыр билесиңер, санарип өнүккөн эмес технологиялар. Мына ошол аларга да жеткирдик. Алар өздөрү ошол электронный варианттарын чыгарып алып окуп, ноябрь айында, адашпасам, ноябрь айында китеп чыгып, биздин окуучуларга таратылды. Негизинен 9-класстарга окутулду. Эмне үчүн 9-класстын окуучуларын тандап алды? Анан кийин окуучулардын кабыл алуусу кандай болду?
Бул аябай кызык суроо. Биз окуткан мезгилде окуучуларды баалабайсыңар деген бизге маалымат берилген. Анан өзүңүз билесиз, көпчүлүк окуучулар баа үчүн жанталашып окуган окуучулар бар да. Анан биз окуучуну баалабасак, кантип окуучулар кызыгат, кантип окуучуларды сабакка тарта алабыз деген өзүбүзгө суроолорубуз көп болду. Бирок бул предметти окуучулар башка предметтерге караганда кабыл алуусу жакшы. Анткени бул күндүн зарылчылыгы, күндүн талабы. Окуучулар ошол өзүнүн жашоосунан келип чыгып, коомдо болуп жаткан окуялардан келип чыгып, аябай бул предметке кызыгуу менен жандашышат. Ушул предмет кирүүнүн алдында эми светтик мамлекет Кыргызстан, анан ушундай болуп отура берсек, диний мамлекетке аралашып кетебиз деген коомчулуктун ошол эле кезде ата энелердин да нааразычылыгы үнү айтылган болчу да. Бул жагынан кандай болуп атат? Туура. Демек, бул предметти кабыл алууда окуучулар деле, ата энелер деле жакшы кабыл алышты. Каршылыктар мен сабагымда же болбосо мага жеке кайрылуулар болгон жок. Эмне үчүн бул предметти өтүп жатасыңар деген. Тескерисинче окуучулар кызыгуу менен кабыл алышып, ушул предметти ушунчалык күтүшөт. Кызыгуу жакшы да. Окуучулар эле эмес, өзүбүз дагы мындай сабакты кызыгуу менен даярданып, аракеттенип, билбегенибизди билгибиз келип, анан мен үчүн деле бул предмет мага жакты да. Мен ислам дини жөнүндө билбеген нерселеримди билип алдым деп мен кубанычта отурам азыр. Бул сабак мисалы окуучуларга эмне берет? Бул сабак окуучуларга эмне берет? Мисалы, окуучуларды биз жазылбаган таза барак окушотсок, ошол окуучуга эгерде дин тарыхы, диндердин өнүгүү тарыхы кирбегенде, азыр ар түрдүү агымдар көбөйүп атат. Ким ошол баракка биринчи сыясын тамызса, бала ошол нерсени туура деп кабыл алып, ошол жакка үгүттөнүп кетмек да. Эгерде ушул дүйнөлүк диндердин, ислам, мисалы мусулмандарга эмне үчүн христианствону окутуш керек, эмне үчүн буддизм динин окутуш керек, же болбосо эмне үчүн еврейлердин динин окутуш керек деген суроолор ата энелердин арасында дагы, окуучулардын арасында да башында болду. Ушул нерсеге жооп окуучуларды кайсы бир сектага же болбосо кайсы бир туура эмес диний агымга үгүттөгөн мезгилде окуучуда иммунитет болот. Ислам дини же болбосо башка диндер боюнча туура маалымат болот. Башка жака үгүттөп кетип баратканда, демек бул нерсе эч кайсы динге туура келбейт. Бардык диндер жакшылыкка үгүттөйт, жамандыкка үгүттөгөн дин жок деп баланын өзүндө демек туура эмес багытка бурулуп кетпеш үчүн бул чоң өбөлгө түзөт. Толуктап кетсем. Сөз. Демек, бул предметтин максаты ушул экен да, өзү ошол диний толеранттуулук, диний сабаттуулук, балдар ошол диндер жөнүндө маалымат алыш керек экен. Жалпы эле ушул ислам дини гана эмес, жалпы эле дүйнөлүк диндердин өнүгүшү, кантип пайда болгон, кандай агымдарга бөлүнөт, алардын ичине да. Анан келип чыгып, анан ислам дини, биздин Кыргызстанда негизинен ислам дини, ислам динин тутушат. Мына ошого көбүрөөк багыт берип, ошонун кайсыл туура багытын тандап алышыбыз керек. Окуучуларда кандай ой калыш керек ислам дини жөнүндө, ислам динин туура жактарын кантип пайдаланышыбыз керек, ушулар жөнүндө адептүүлүккө иши кылса, бул ислам дининдеги адамгерчилик, адеп ахлак, баалуулуктар бир гана ислам дининде эмес, бардык эле диндерде баалуулуктар бар да. Мына ошолор жөнүндө кеңири маалымат алып, жакшы эле кабыл алып атышат. Негизинен жогоруда айтып кетпедиңиздерби, дин экстремизм боюнча ушул жагдай бүгүнкү биз кептелген коомдогу ушул жагдай диний жактан сабатсыздыктан келип чыккан маселе катары көтөрүлгөн да. Бүгүнкү күндө азыр сиздердин сөзүңөргө караганда ар бир бала бүгүнкү күндө ар бир диндин тарыхын билет. Анткени диний сабак кирет дегенде эле тар түшүнүктө намаз окууну үйрөтөт экен, Куран окууну үйрөтөт экен, анан жолук салат экен деген түшүнүк орун алган болчу да. Анан кийин мисалы ушул сабак кириптир, аны эмне үйрөтүп атасыңар деп мындай кызыгып четинде туруп мындай бир кезде ишеним болбогон ата энелер сиздерге мындай кайрылыштыбы өзүңүздөрдүн мындай практикаларыңыздарда? Кайрылып өзгөчө мындай жекече кайрылуу болгон жок.
Бирок биз ошол окуучулар аркылуу дагы ата энеңерге да жеткиргиле. Ушундай жолдордон алыс болуу үчүн бир туугандарыңарга да жеткиргиле деген маалыматтарды биз беребиз да. Себеби ошол экстремисттик террористтик уюмдар азыр жок эмес, бар. Кыргызстанда мисалы 21 тыюу салынган экстремисттик террористтик уюмдар бар. Мына ошолор боюнча эми биз 3-чейректе өтөбүз буюрса. Ошолор боюнча дагы силер кеңири маалымат алышыңар керек. Ошол өзүңөрдүн келечегиңер үчүн жаман жолго түшүп кетпеш үчүн бул предмет керек деп биз максатыбызды айтабыз. Бүгүнкү күндө баягы интернет ааламы, социалдык тармактарда көп жашайбыз, ар бир бала кирет дегендейчи. Мисалы мугалим катары сиздерге суроодо мына ушундай экстремисттик мүнөздөгү уюмдарды билбей, алардын жасап аткан иш-аракеттерине баягындай баса коюп, класс лайк басып, ошонун негизинде тергелип аткандар бар да бүгүнкү күндө. Анан ушул мектептерде ушул нерсени, мисалы ушул сабакта ушул нерсени сөзсүз эскертилеби сиздер жактанчы? Баягы мыйзамсыз түрдөгү уюмдардын иш-аракеттерине жактын баса коюп суралган балдар көп да бүгүнкү күндө. Анан мисалы сиздин мектептерде ушул жагдай эске алынабы? Аябай эске алабыз. Бул жагдайды ар бир сабакта кайсы теманы өтсөк дагы, демек бул предметтин максаты, негизги милдети дагы ошол нерсе да. Кайсы теманы өтсөк дагы, кайсы дин жөнүндө сүйлөшсөк дагы, демек ошол диндин баалуулугун окуучуларга биринчи орунда эскертебиз. Ошол сиз окуучуларга кайсы бир маалыматты көрүп атканда, же бирөө айтса, же бирөө аркылуу угуп атса дагы, демек ушул нерсе туура эмес экендигин окуучулар анализдеп, өздөрүнө сиңирип ала тургандай даражада биз сабак өтүшүбүз керек. Дагы бир суроо, бүгүнкү кырдаал кандай экенин билбейм, бирок бир кездери жума күнү мектеп окуучулары мектепке келбей калды деп далай ызы чуу болгонда, балким ушул предметтин келиши ошондой нерселерге дагы тыюу салууга мүмкүнчүлүк жараттыбы, кандай деп ойлойсуздар? Мисалы биздин 9 мектепте, инновациялык мектеп гимназиясында жума күндөрү намаз жумага кетип калып, сабакты калтырган деген учур катталбайт да негизинен. Бардык эле сабактар саат 1-ге чейин болот, эртеменки сабактар. Бул учурда окуучулар мектепте эле болушат. Мисалы жеке жаран катары көз карашыңыз кандай да? Мисалы ошол сабактын кириши айрым бир ошо жума намазга чуркаган балдар үчүн дагы бир туура багытты тандап алуусун өбүлгө түздү деп ойлой аласызбы? Мугалим катары, ата эне катары. Ооба. Демек, ар бир эркек балдарда ошо сиз айткандай жума намазга баруу, айрыкча 9-11 класстарда үрп болуп кеткен бир мезгилдерде, барсак болобу деп жооп сураган мезгилдерде ошол окуучуларга ошондой урунгон, башталгыч класстардан баштап уруну алган ата энелер, окуучулардын ата энелерине кайрылуу жасоо катарында айтсак болот муну. Демек, динди окуп үйрөнүүдө ошол ата энеси баладагы кайсыл нерсе парз, кайсыл нерсе сүннөт деген нерсеге көбүрөөк басым жасаш керек да. Билим алуу, демек, окуучулар үчүн парз. Жума намазга барып катышуу бул сүннөт. Ошол нерсени окуучуларга, демек, урушуп, аларды кагып силкпей эле, жөн эле ушул предметтин негизинде окуучуларга жакшынакай кылып түшүндүрүп койсок, алар экинчи жолу жооп сурагыс болот да. Сабакты, демек, туура түшүнүү менен мектептеги бардык предметтерге, демек, катышып, андан сырткары убактысы болсо барат, убактысы болбосо барбай эле сабагын окуу алар үчүн милдет. Дагы ошол эле мезгилде Ханафи мазхабында биз окууда деле айтты да. Биз азыр Кыргызстан ошол Ханафи мазхабын карманып атпайбызбы? Ошол мазхабта деле айтат, аял киши жолукту балагатка жеткенде гана салыныш керек да. Анан сөзсүз түрдө 1-класска барганда эле аны оронуп, чүмкөндүрүп, кыйнап, балалык сезимдерин уурдабастан, анан ошол балагатка жеткен мезгилде парз болот да өзү салынган. Мына ошолор жөнүндө да маалымат айтсак, деп окуучулар туура эле түшүнүп, кабыл алып, жакшы. Демек, мүмкүн кызыгуу болот да окуучуларда. Анткени ошо билим жактан сабатсыздыгыбыз бар болчу да. Куран билсе, намаз билсе эле молдо деп, андай таксыр деп сыйлап отуруп, анан ошондой караңгылыкка кептелип калган жагдайыбыз бар да. Бир суроо, баягы жарлык чыкканда окутуу заманбап илимий методикалык ыкмаларга негизделүүгө тийиш деп көрсөтүлгөндө, мисалы колуңуздарда мына макул китеп бар экен. Мындан сырткары дагы кандай негизде окутасыздар? Жумасына бир жолу болсо.
ошол нерсе сиздердин айткан нерсе окуучунун эсинде калыш үчүн кандай ыкмаларды колдонуптар дагы? Бизге Обул метод центрден Гарано тарабынан окутуунун предметтик стандарты, программалары берилген. Ошондой эле окуу китептерибиз бар колубузда, мугалимдер үчүн атайын усулдук колдонмолор берилген. Онлайн баягы ар түрдүү материалдардын бизге берилген. Аларды телефондон, компьютерден улап алып, демек окуучуларга заманбап сабак өткөнгө бизде толук түрдө шартыбыз бар. Биз ошол окууда чындыгында бизге берилген маалыматтар, методикалык окуу китептерибиз чыккан, мындай ушулардан пайдаланабыз. Андан кийин өзүбүз дагы изденебиз сөзсүз түрдө. Анын баардыгын эле даяр кылып берген деп отурбастан, ошол өзүбүз иштеп кайрадан интерактивдүү усулдарды колдонобуз, слайддарды колдонобуз, видеолорду колдонобуз. Бизге пайдалуу кайсыл окуучуга мындай жеткиликтүү болгон болсо, ушул нерсенин баардыгын колдонууга аракеттенебиз. Кызыктуу өткөнгө аракеттенебиз. Сиздердин ушул сабакты берүүдөгү эң кездешкен мындай көйгөй кайсы? Анткени бул жаңы предмет, анан мисалы биология, физика, химия эмес, баардыгы программасы бар, даяр нерсеси бар деп, анан ошол эмнеден кыйналдыңыздар да башында? Сабакты мисалы тарыхчы болуп, анан кийин диний сабактан бере баштадыңыздар. Сиздер кептелген биринчи кыйынчылык кадам кайсы болду эже? Сиз боюнча. Бул предметтин Балким мен тарыхчымын, бирок мен бул сабакты бербейм деп мындай өзүңүздүн көз карашыңызды билдирдиңизби, кандай? Жок, бул предметти бергенде өзү 2016-жылдан баягы эме апробация болуп башталганда, анда башка китеп чыккан, а бул китеп бул жаңы чыкты. Ошондо эле биз маалыматыбыз бар эле, дин боюнча улуттук диндер, анда көбүнчө улуттук диндерге көбүрөөк басым жасалган да. Мында дүйнөлүк диндер, анан ислам динине көбүрөөк басым жасалып атат да. Кыйынчылыгыбыз башында ошол китеп жок болду. Китептин жоктугунан кыйналдык. Бирок эме сабак, китеп жеңил түзүлгөн, окуучулар үчүн кызыктуу, анан түшүнүктүү кылып жазылган деп ойлойм. Ошол Наталиевдин китеби мага аябай жагат. Сиздики кандай Бизде кездешкен көйгөйүңүз эмне болду? кездешкен көйгөй бизди окутууга жөнөтөр мезгилде оюбузда болгон. Демек биз тарыхчы болсок дин жөнүндө балдарга деп биз дагы аябай баягы элдер ойлогон ой бизге дагы келген да. Анан биздин бактыбызга эң жакшы тренерлер туура келди. Дин боюнча дагы бизге ушул педагогикалык билимдер боюнча дагы эң жакшы тренерлерибиз туура келди. Алар бизге аябай мындай кыска убакыт болсо дагы аябай жакшы түшүндүрдү предметтин баягы кылдат жерлерин, окуучуларга кантип жеткирүүнүн жолдорун, ушул предметтин этият болчу жерлерин, ачык айтып берчү жерлерин аябай бизге жакшы түшүндүргөндөн кийин экинчи кыйынчылык окуучуларга сабак өтөрдөн мурда болду. Биринчи сабагыбыз, киришүү сабагын өтөрдөн мурда окуучулар кандай кабыл алат? Демек биз өзүбүз мусулман болсок эмне үчүн дүйнөлүк диндер жөнүндө окушубуз керек? Баягы айтканда эмне үчүн христианствону биз окушубуз керек? Анан бизге эмне кереги бар эле дегендей ар түрдүү суроолорду берип атышты. Демек киришүү сабагынан мурда биз окуучулардын оюн сурап алабыз да, эмне үчүн деп ойлойсуңар, силерге эмне зарылдыгы бар эле деген суроолорубузду бергенде окуучулардын дагы баягы ар түрдүү ойлорун угуп алып, анан ошол суроолорго жооп бергенден кийин биз ойлодук, ата-энелерге дагы демек окуучулар айтып барды. Бул предмет бизге аябай керектүү предмет экен деп, анан ошол мезгилден баштап азыр мен окуткан окуучулар аябай кызыгып, мындай чын дилден көңүлсүз отурган окуучу болбойт да сабакта. Баардыгы чын дили менен, көңүлү менен сабакка активдүү катышып, мындай жандуу сабак болот деп айта алам. Кандай деп ойлойсуздар, көңүлдөр тең мугалимсиздер, анан окуучулардын эң көп ушул сабакта эң көп берген суроолору кандай таризде болот? Башында биз дүйнөлүк диндерди өтөбүз да, буддизм, христиан дини деп. Анан исламга качан келебиз? Ислам динин качан өтөбүз деген суроолор көп болот. Мына ислам динин деле өтүп баштадык.
баары бир ушул ислам дини жөнүндө көбүрөөк билгиси келет окшойт окуучулардын. Ушул боюнча көбүрөөк башында суроолор болуп атат да. Ислам динине качан өтөбүз эжеке, качан келебиз деген суроолор. Ошол анан буддизмди өтүп атсак деле, ушундай экен да, баалуулуктар ушундай экен да деп кызыгуу менен эле кабыл алышты. Эми кээ бирки мындай коллегаларыбыз менен да сүйлөшүп калабыз да, кандай болуп атат силерде десек, кээ биркилер айтат, ушунча христиан динин өтүп атканда кулагын жаап алып отурган окуучулар да болот дейт да. Жок, бизде тескерисинче эжекебиз өзү деле айтты да, керек болсо ошол христиан диаспорасына барып, ошол жерге барып, китептерди алып, аларды окусаңар деле болот, кармап эле эмес, окуп чыксаңар деле болот. Эмне үчүн? Себеби ошол ислам дининин айырмачылыктарын билиш үчүн христиан динин терең үйрөнүш керек. Бул туура эле, кармап окуган ислам дининде деле билимдүү адам бул күчтүү адам деп эсептелинет да. Сиздин окуучуларыңыз кайсы суроону көрүшөт? Биздин окуучуларыбыз сабак башталган мезгилде эле эжеке бизге эми Куран окуганды үйрөтөсүзбү, намаз окуганды үйрөтөсүзбү, ар бир сабакта сүрө жаттатканды үйрөтөсүзбү, ушундай суроолорду беришти да. Анан бул предметтин максатын, милдетин түшүндүргөндөн кийин аларга аябай жакты. Жагып анан башка ислам дининен башка диндерди өтүп жаткан мезгилде ислам дини боюнча түшүнүгү бар да, баалуулуктар боюнча түшүнүгү бар, башка диндер менен улам салыштырып атышты да. Салыштырышып, бул жомоктойго ушундай болсо болобу, ушундай башка мисалы тарыхтан өтсөң мындай окуп кетип бартып салыштырып дагы же болбосо анча эле кызыгышы жок, мажбурлуктан окуп ошондой болсо жок, бул предметти наоборот салыштырып өздөрүнө ушундай анык салыштырганга нерсеси далили бар, салыштырып бири-бирине айкаштырып, окшош жактарын бөлүп ушинтип окушуп атышат да. Акыркы суроо сиздерге, бул келечекте бул предметти бир гана 9-класс эмес, 7-8 класстарга киргизүү дагы максатталууда да. Ушул боюнча сиздердин көз карашыңдар кандай? 7-8 класстарда дагы келечекте окутулат деп маалымат бар. Терең окутулса зарылчылыгы бар. Себеби ошол азыркы заман талабы деп эсептейм, актуалдуу тема. Себеби ошол дүйнөлүк диндерди, диний сабаттуулукка үйрөтүү балдарды, диний толеранттуулукка үйрөтүү, ар бир диндин өзүнүн баалуулуктарын билүү бул окуучу үчүн керек нерсе да. Мына ошондо дин боюнча баягы талаш тартыштар болбойт. Балдар ынтымактуу болот. Сен башка диндин өкүлүсүң, сен бизге кошулба деген маалыматтарга алыс болушат да. Мына ошол баягы айтып атпайбызбы, ар түрдүү башка чет мамлекеттерге азгырылып кетип аткан баягы диний агымдар, булардын баардыгы баягы өкүнүчтүүсү ислам динин жамынып алып, анан алып кетип атпайбы? Ошолордон алыс болуу үчүн биз сөзсүз түрдө бул динди терең үйрөнүшүбүз керек экен, балдарга терең сиңириш керек. Ошондо гана биздин балдар ошол диний толеранттуулук, диний сабаттуулукка үйрөнүшөт жана экстремизм, терроризм ушундай жаман нерселерден алыс болушат деп ойлойм. Сиздин пикириңиз? Менин пикирим дагы ушул Гавхар эжени толуктап эле айтамын. Демек, 7-8 класстарда дагы окуучуларыбызда баягы өткөл мезгил башталат да. Ошол өткөл мезгил башталганда, демек балдардын психологиясында ар түрдүү нерсеге кызыгуусу артат. Демек, ошол мезгилде биз окуучуларга туура маалымат менен туура информацияларды балдарыбыздын мээсине сиңирип калсак, демек келечекте ойлойбуз, түрдүү туура эмес багыттарга, туура эмес уюмдарга кеткен биздин жарандарыбыздын саны азаят. Урматтуу конуктор, дагы бир жолу сиздерге рахмат. Бүгүн студияга келип, диндердин өнүгүү тарыхы предмети эмне үчүн керек? Ал бүгүнкү күндөгү жаш балдар үчүн анын келечегине кандайдыр деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизет деген суроонун негизинде өзүңүздөрдүн оюңуздарды, өзүңүздөрдүн башыңыздардан өткөн сабактардын өзгөчөлүктөрүн, окуучулардын мүнөздөрүн айтып бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Чындыгында эле бүгүнкү күндөгү диний сабатсыздык мына ушул предметтин артынан арылып, бүгүнкү күндө коом эки ача бүгүнкү күндө өтө маселе болуп атпайбы? Диндий жактан сабатсыздыктын келип чыккан жагдайларын чечүүгө өбөлгө болсо, бул биздин утушубуз деп билебиз. Сиздерге чоң рахмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен маанилүү маек көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө саламат калыңыздар.